Аллах Таала макталар жана пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга салам, салаваттар болсун. Бүгүнкү ала турган сабагыбыз түнкү намаздары менен таң эртеңки зикирлер туурасында маселе кылабыз да. Буну алуудагы да максаты бар өзүнүн. Себеби адам илим алгандан кийин ал илимге сөзсүз түрдө амал кылышыбыз керек да. Албетте акыйданы үйрөнөбүз, өзүбүздүн акыйдабыз туура болуш үчүн, ошо менен кошо ибадатты дагы үйрөнүшүбүз керек болот да. Эмне үчүн? Аллах Таала сүйгөн ибадаттарды кылыш үчүн. Биринчи бөлүмү эртең менен фажр намазынан кийин, баамда таң намазынан кийин күн чыкканча зикир кылуунун артыкчылыгы туурасында. Эми буга чейин биз ала элек болчук, бирок буну бүгүн алууну насип кылып атат Аллах Таала. Себеби буда билимдеги менен көп пайда бар да. Себеби көпчүлүк адамдар эртең менен фажр намазын жамаат менен мечитте окуп, бала чака же келинчектер үйдөн окуп, андан кийин келип өз эртең мененки уйку таттуу болот эмеспи? Бирөөлөр айткандай, сен үчүн кайсыл уйку эң жакшы десе, мен үчүн ушул таң атып атканда уйку аябай таттуу деп айткан экен да. Себеби ал учурда мусулмандар башка нерсе менен элек болот экен да. Ал эми динди түшүнбөгөн адамдар ушул учурда ошол уйкунун рахаты менен алек болот экен да. Бирок чыныгы мусулмандар ошол кымбат убакытты кетирбестен Раббысын эскерүү менен, зикир кылуу менен өткөрүшөт экен. Мисалы, буга далил катары Муслимде келген асар бар. Ошол асарда Абу Вайл өзүнүн жолдоштору менен Абдулла Масуд деген белгилүү сахаба бар, билесиңер. Абдулла Масуд деген белгилүү сахаба. Абу Вайл айтат: "Гадауна ала Абдулла Масуд яман бадама саллайнал гадата" дейт. Биз бир күнү фажр намазын, таң намазын жамаат менен окуп, андан кийин Абдулла Масуддун үйүнө таң эртең келдик дейт. "Фассалламна бил баби фаузина лана." Биз Абдулла Масудга кириш үчүн уруксат сураганыбызда бизге Абдулла Масуддун кызматчысы бизге уруксат берди дейт. "Фамакасна бил баби хунаятан" дейт. Ошол уруксат берилгенде бизге биз эшиктин оозунда бирден эле үйгө кирип кетпестен кичине туруп калдык дейт. Азыр себебин айтат. Эмне үчүн туруп калганын? Кичине туруп калдык дейт. Бирден уруксат бергенде кирген жокпуз дейт да. Кала фахараджатил жарият факалат ала тадхулун. Андан кийин кызматчы айыл чыгып туруп, силер киресиңер, уруксат берилди. Фадахална файза хуа жалисун юсаббиху. Биз Абдулла Масудга киргенибизде Абдулла Масуд жөн олтурган жок экен дейт. Кирсек, Аллах Тааланы эскерип, зикир кылып олтуруп дейт. Факала ма манакум ан тадхулу ва кад узина лакум. Анан Абдулла Масуд баягы кирип келген адамдарга силерге киришке уруксат берилгенде эмне үчүн бирден кирген жоксуңар деп айтылды. Дегенде факулна ла илля анна зонанна анна ба'да ахлил байти наимун. Бизге киргиле деп уруксат берилгенде биз бирден кирбей кичине туруп калганыбыздын себеби ушу Абдулла Масуддун үй бүлөсү кичине уктуп аткан болгон болсо, кичине нар жак бер жагын жыйнап алсын, анан шашпай дайындалгандан кийин кирейли деген максатта кичине туруп калды дейт. Биз бирөөнүн үйүнө барганда эшикти түклөткөндө кирлей десе кире берелиби? Себеби алдыңан бирөө жагы туруп калса ачык жана башка кичине даярданып алсын, жол ачып койсун деген максатта күтүп калабыз го. Бул эртең мененкисин да, эртең мененкисин ошондой максатта уктуп аткан адамдар болсо керек, кичине туруп жыйналып алсын деген максатта кичине күтүп калып анан кирдик деп Абдулла Масуд айтса, Абдулла Масуд мындай деп жооп берип атат да. Зонантум би али ибни умми абдин гафла. Силер эмне Абдулла Масуддун балдарын, үй бүлөсүн бейгапарлыкта деп ойлодуңарбы деп айтты. Силер бирден кирбей
ошо кичине кечип калгандагы себебиңер ушулбу? Силер эмне Абдулла Масудтун үй бүлөсүн, бала чакасын ушундай бир учурда, кымбат учурда бейгапарлыкта деп ойлодуңарбы деп айтты. Субханалла, мындай бир чыныгы Аллахка иман келтирген адамдын жүрөгүн зырлата турган, титиретип турган, ойгото турган сөз да. Qala summa aqbala yusabbih hatta zanna anna ash-shamsa qad tala'at. Андан кийин ушу сөздү айтты дагы Абдулла Масуд Аллах Тааланы зикир кылып өрдү дейт. Качанга чейин дейт? Күн чыкты деп ойлоп калганга чейин дейт. Андан кийин айтты дейт. Faqala ya jariya unziri hal tala'at. Андан кийин өзүнүн кызматчысына карачы, күн чыктыбы же чыккан жокпу деп айтты дейт. Qala fa nazarat fa iza hiya lam tatlu. Ал күндү карап, күндүн чыкпаганынан кабар берди дейт. Караса күн чыгыл экен. Fa aqbala yusabbihu. Абдулла Масуд чыккан жок дегенде кайта эмне зикир улантып Аллах Тааланы зикир кыла бер дейт. Hatta iza zanna anna ash-shamsa qad tala'at qala. Анан да тарта берип, зикир кыла берип бир ушундай бир убакытка келди дагы. Анан дагы айтты дейт өзүнүн кызматчысына. Ya jariya unziri hal tala'at. О баланча, карачы, күн чыктыбы же чыккан жокпу? Эми жашы улгайып калган. Жаш эмес. Абдулла Масуд жашы улгайып калган. Fa nazarat fa iza hiya qad tala'at. Бая кызматчысы күннү караса, күн чыгып калган экен. Кабар бергенден кийин Абдулла Масуд ушундай деп Аллах Тааланы зикир кылат да. Alhamdulillahilladzi aqalana yawmana haza. Ова күн чыгыптыр деп Абдулла Масудка айтылса, Абдулла Масуд мына ушул сөз айтып атат да. Бул сөздүн маанисин кандай дейсиңерби? Alhamdulillahilladzi aqalana yawmana haza дейт. Бунун мааниси алдыра айтат бизге, өзүнүн семьясына, үй бүлөсүнө, бизге ушул эң кымбат учурда, убакытта жөн гана бейгапарлыкта өткөрбөстөн Аллах Тааланы зикир кылып, ушул убактыбызды тирилтүүгө таафик берген Аллах Таалага мактоолор болсун деп айтты. Карагыла сөздү. Ушул убакытты Аллах Тааланы зикир кылуу менен өткөрүүгө таафик берген Аллахка мактоолор болсун деп айтты. Ушул убакыттын фажр намазын окугандан кийин күн чыкканга чейин убакыттын кадырын ошолор билген да. Адам үчүн канчалык деңгээлде кымбат экенин мына ошол адамдар билген да. Сөз уланды селет. Анан ушул сөз токтоп калган жок. Ушул сөз менен кошо бизге ушул өзүнүн зикир кылууга таафик берип, ошол нерсе менен убакытты өткөрүүгө таафик берип, ошо менен кошо биздин кылган күнөөлөрүбүз себептен Аллах Таала бизди жок кылбаганына Аллахка мактоолор болсун дейт. Кара. Абдулла Масуд өзүн жана үй бүлөсүн кылган күнөө себептен Аллах Таала бизди жок кылбаганына Аллахка мактоолор болсун деп мактап атат. Эгер Абдулла Масуд ушинтип айтып аткан болгон болсо, биз эмне дейбиз анда? Абдуразак бир сонун сөз айтат. Негизи дейт, Абдулла Масудтун ушул жерде сөзүнө карай турган болгон болсок, мындай деп атат дейт. Ушул убактыбызды, ушул күнүбүздү өзүн зикир кылуу менен өткөрүүгө таафик берген Аллах Таалага мактоолор болсун деп айтып атпайбы ушул жерден? Ушул жерде Абдуразак айтат, бул жерде Абдулла Масуд кечке маал айтып аткан жок дейт бул сөздү. Же түштүп айткан жок дейт. Бар күнүн баары өтүп кеткен, күнүн жартысы же күнүн көпчүлүгү өтүп кеткен, түштө же кечке маал айтып аткан жери жок дейт. Буну эрте таң намазынан кийин айтып атат дейт да. Буну айтып аткандын себеби дейт, себеби адамдын өмүрүнүн эң жакшы убак кайсы убакыт? Жаштыгы да. Өмүрүндөгү баалана турган, өмүрүндөгү ийгиликтерге жете турган өмүрү мына ушул жаштыгы да. Эми Шейх Абдуразак айтып атат, ошондой эле адамдын ар бир күнүнүн эң кымбат убактысы жана эң баалуу убактысы мына ошол таң намазынан кийин күн чыкканга чейин дейт. Кимде ким жаштыгын эмнеде өткөргөн болгон болсо, калган өмүрү ошонун үстүндө тура отур эмеспи? Ал эми жаштыгы бузуклукта өткөн болгон болсо,
кийинки өмүр Аллах алем ошонусун өткөрүшү мүмкүн да. Ошон үчүн адам көбүнчө жаштыгын эмне өткөргөн болгон болсо, ал карылыгында ошонусу өткөрөт экен да. Көбүнчө, дайым эмес. Эми Абдыразак айтат, адам дейт, эртең менен таң намазынан кийин күн чыкканча убактысын Аллах Таала менен зикир кылып өткөргөн болгон болсо, зикир менен тилкен болгон болсо, кийинки убактысы дагы мына жакшы өтөт дейт. Жакшы өтөт дейт. Кимде-ким ошол алгачкы убактысын сактаган болгон болсо, Аллах Таала анын кийинки убактын сактап коет дейт. Кимде-ким ошол убакытта саламатта болгон болсо, Аллах Таала эскерүү менен Аллах Таала калган убактысындагы эмне саламатты алып, аны жамандыктан сактап коет дейт. Ошонтип урматтуу туугандар, мына ушул убакытта көп адамдар бейгапарлыкта да. Көпчүлүгүбүз бейгапарлыктабыз. Каралы, Абдулла Масуд баягы Абу Уайл жана жолдоштору менен кирип жана сөздү айтканда, ушул сиздин үй бүлөңүз бир жиналып алсын деген максатта кичине кечип калдык десе, силер эмне Абдулла Масудтун балдарын, үй бүлөсүн бейгапарлыкта, Аллах Тааланы зикир кылбаган абалда жана башка абалда деп ойлойсуңарбы деп Абдулла Масуд кандай бир деңгээлде нааразы болуп атат да. Сиз урматтуу туугандар, бул убакыт өтө кымбат убакыт экен. Адамдын өмүрү жаштыгы менен багланып турган болгон болсо, адамдын ар бир күнү мына ушул эртең мененки убактысы менен багланат экен да. Ошон үчүн ушул нерсеге аябай көңүл бурууш керек. Ушул убакытта эч качан зикирсиз өткөрбөш керек. Эртең мененки зикирлерди айтыш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде келет, кимде-ким эртең менен Субханаллаху ва бихамдих деп 100 жолу айта турган болгон болсо, эртең кыямат күнү андан өткөн сообу көп адам болбойт дейт да. Ким болот дейт? Кимде-ким ушундай айтса, ушундай зикирди 100 жолу, же болбосо андан көп айтса, мына ошол дейт да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадистеринде карала кандай эртең менен зикир кылган. Истигфар айтыш керек урматтуугандар. Астагфирулла, астагфирулла деп зикир айтыш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям башка хадистеринде келет. Туба дейт. Туба дегенди билесиңер? Бир жаннаттын аты дейт. Же болсо Туба деген бул жаннаттагы бир дарактын аты дейт да. Гүлгат 100 жылда жүгүрүп өтө албаган көлөкөсүндө. Кимдеги эртең кыямат күнү өзүнүн амал китептерин Аллах Тааладан көп кечирим суроон тапкан болгон болсо, истигфар тапкан болсо, мына ушул Туба болсун дейт да. Туба же жаннат, же жаннаттагы чоң дарактын аты да. Бул астагфирулла деген бул аябай чоң неме экен да. Зикир экен да. Ошон үчүн бизде баягы апаларыбыз аталасына астапыралла, астапыралла көрөбү? Апаларыбыз айтчылы. Зикир бул мурда аябай чоң урматтуугандар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям баш хадисинде кыямат күнү көзүн сүйдө турган амалды кааласа, андал көп Аллахтан истигфар кылсын дейт да. Ошон үчүн Хасан Басриге, билесиңер, Хасан Басриге бирөө келип, "О Хасан Басри, мен ушундай бизге ачкачылык болуп атат" дегенде, Аллах Таала истигфар айт деген да. Күнүң үчүн Аллахтан кечирим сура деген. Бирөө келип, "О Хасан Басри, мен абдан кедей болуп атам. Мага осият кыл" дегенде, көп истигфар айт деген да. Бирөө келип, "Хасан Басри, мен балалуу болуп атам" десе, Хасан Басри, "Сен Аллахка истигфар айт" деген да. Бирөө келип, "О Хасан Басри, баланча муктаждан болуп атат" дегенде, Аллахка истигфар айт деген да. Себеби билесиңер, истигфар айтуу Куран айтат, "Истагфир роббакум иннаху кана гаффара" дейт. Раббыңарга көп истигфар айткыла, сиз ал кечирим дейт да. Эгер көп истигфар айта турган болгон болсоңор, Аллах Таала үстүңөрдөн жамгыр жаадырат дейт да. Жана ырыскыңарды арттырат дейт да. Мына Хасан Басри ушул аят айта берген экен да. Истигфар айтууну буйруган экен да. Ошон үчүн урматтуу туугандар, истигфар айтыш керек. Эртең менен күн чыкканга чейин уктабаш керек экен. Күн чыкканга чейин уктаса, ал адам мына өмүрүндө эң кымбат убактысын өткөргөн болот экен да. Хадис Муслимде келет 833 номерде.
Себеби барыңар билесиңер, ошол эртең мененки ошол убакытта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтүнө рызкы бөлүнүп берилет экен. Баягы рызкы деп болсо баардыгыбыз эле дүйнөнү жакшы көрөбүз да. Дүйнө деп барбаган жерибиз калган жок. Туурабы? Орундар, мекендер бизди тааныбашы мүмкүн, бирок биз аларды тааныйбыз да. Кайсы жерде эмне бар, кайсы жерде эмне жок, ошолорду кирип чыкпаган жер калбады. Ушу дүйнөнүн артынанчы. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде айтат, негизи мына ошол таң эртең адамдардын рызкысы бөлүнөт экен да. Ошол бөлүнүп аткан учурда адам уктабай ойго Раббысын зикир кылып олтурган жакшы экен да ошол учурдачы. Сахр ибн Гамди деген сахаба рият хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Аллахумма барик ли уммати фи букуриха. О Раббым Аллах, менин үммөтүмө таң эртеңкисин береке бер деп дуалан экен да. Таң эртеңкисин. Эрте менен эрте таңында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн үммөтүнө дуалан экен да. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үммөтү эрте менен иш кылса ишинде береке болот, эрте менен окуса окусунда береке болот, эрте менен кандай иш кылбасын, мейли дүйнө иш кылсын, мейли динге байланыш иш кылсын, Аллах таала ушул убакта береке берет экен. Береке берет экен ошону эсесечи. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде кана иза бааса сариятан ау джейшан баасам фи авалин нахари дейт да. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам исламды таратуу максатында башка өлкөлөргө, башка жерлерге аскерлерди, желеттерди жибере турган болгон болсо, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эрте менен эрте жиберчү экен да. Таң эртең жиберчү экен. Түшкө жакын эмес, же түштөн кийин эмес, же кечки мал эмес, эрте менен эрте жиберчү экен да. Себеби Аллах таала пайгамбарыбыз үммөтүнө качан береке берген? Эрте менен эрте да. Мына ошол нерседен Аллах таала береке берип, жеңилдик берет экен да. Ва кана сахрун раджулан таажирун дейт да. Сахра Сахр ибн Вада деген киши болгон. Ошол өзү соодагер иши болгон дейт. Ушул хадистин аягында соодагер иши болгон дейт. Ва кана ябасу тижарата мин авалин нахар дейт да. Эгер ошол дейт кербенин башка шаарларга товарын жөнөтүп сата турган болгон болсо, жөнөтүп атканда эрте менен эрте таңда жөнөтчү экен да. Сахр ибн Вада сахаба өзүнүн товарын, кербенин сырт жака сатыш үчүн жөнөтүп турган болгон болсо, эрте менен эрте жөнөтчү экен да. Каралы, ушул хадиске амал кылып. Ва хадистин аягында эмне дейт? Ва касра малу дейт. Анын малы көйүп байлардан болгон экен да. Аллах таала ошол дүйнөсүнө береке берип байлардан болгон экен да. Ошон үчүн урматтуу, диний маселеде болобу, дүйнө маселесинде мына ушул нерсеге аракет кыла турган болгон болсо, Аллах таала эмне? Ошол нерсесине береке берет экен. Хадис Абу Давудта келет, 2606 номерде хадис Албани сах деген да. Мына караңыздар урматтуудар. Ошон үчүн бул убакытта урматтуудар, биринчиден бул убакыт кимде ким зикир кыла турган болгон болсо, бул убакытта Аллах таала биринчиден эмне? Анын рызкысы бөлүнөт экен. Адам баласынын рызкысы бөлүнө турган учур экен. Экинчиден бул убакыт Аллах таала береке берген убакыт экен. Үчүнчүдөн бул убакытта кимде ким Аллах тааланы зикир кыла турган болсо, Аллах таала күч кубат берет экен. Күч кубат берет экен. Ошон үчүн Ибн Кайым рахималлах айтат, мен бир күнү Шейхул Ислам Ибн Таймияга бамдат намазынан келдим дейт. Ибн Кайым Шейх Ислам Таймияның шакирттери болгон. Шейхул Ислам Ибн Таймия Аллах тааланы фажр намазынан кийин бир аз убакытка чейин Аллах тааланы зикир алып тасбих кыл дейт. Андан кийин мага карап дейт. Ушул менин азыгым деп айтат. Ушул менин азыгым деп айтат. Эгер мен дейт ушул азыкты албай турган болгон болсом, менин кубатымдын жоктугунан кулап калам дейт. Каралы. Менин ушул азыгым дейт. Биз азыкты азыр күч кубаттуулукту эмнеден алабыз? Баардыгы ушу тамактан көрөбүз да. Кубаттуулуктун баарын тамактан изебиз. Этти жеп, этте кубаттуулук болбосо, этти саткан адам тууралуу жаман ойлойбуз. Чучук жеп, чучуктан дагы кубат ала албасак, күмөнү ак кетет, ошол чучуктун эзине кетет дагы, эмкиде андан албайм деп жөн эле жүз барабыз.
А бирок алгачкы өткөн имамдар азыкты каяктан издеген экен? Бул рухий азык, руханий азык. Албетте сен денеңдин азыгын албетте тамактан аласың. Чыныгы азык бул адамдын руханий азыгы. Адамдын туура денеси тамакка муктаж болгон сыяктуу, адамдын руху дагы Аллах Тааланын зикир кылууга, Аллах Таала буйрган ибадаттарды кылууга муктаж экен да. Мына ошол нерсе менен адамдын руху кубаттанат экен. Ошо менен эмне күч кубат алат экен да. Мына ошентип айтты дейт да. Ошон үчүн алгач өткөн имамдар ушул убакытты аябай көңүл бурган экен да. Ушул убакытты ушундай баса калып дажа калса, Абдыразак айтат, ушул учурда алгач өткөн имамдар уйку дегенди бул убакытта алар билбечки унутуп койгон экен да. Жадаса кимде ким ушул убакытта уктай турган болгон болсо, ал туурасында жаман ойдо болгон экен да. Себеби Абдулла ибн Аббас өзүнүн баласы туура ушул учурда Аллах Тааланы зикир кыла турган учурда уктаганын көрүп, сен рызкысы бөлүнүп аткан учурда да уктайсың деп урушкан экен да. Абдулла ибн Амр ибн Ас деген сахаба билесиңер. Ошол айтат, адамдын уйкусу үч түрлүү дейт. Биринчи бул жалкоолордун уйкусу дейт. Экинчиси уруксат берилген уйку дейт. Үчүнчү уйку акмактардын уйкусу дейт. Акылы төмөн адамдардын уйкусу дейт. Биринчи жахилдердин уйкусу, адамдардын рызкысы бөлүнүп, адамдар өзүнүн муктаждыгын алып аткан учурда уктаган адам дейт да. Тактап айтканда эртең менен жана учурда да. Адамдардын рызкысы бөлүнүп, өздөрүнүн муктаждыгын алып, иштеп, өзүнүн рызкысын алып аткан учурда укташтык бул жахилдердин уйкусу экен да. Себеби көпчүлүк адамдар билбейт. Жада калса мен мусулманмын деп намаз окуп жүргөн адамдар да ушул учурда адам зикир менен өткөрүшүн билбеши мүмкүн да. Экинчи уйку бул адам баласына уруксат берилген уйку. Ал койлула. Койлула билесиңер, койлула деген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бешим намазынын алдында жакын калганда уктаган пайгамбарыбыз. Сунна бул. Шариатта уруксат берилген уйку дейт да. Шейх Фаузан айтат, койлула деген бул зухурдун астында дагы, зухурдан кийин да болот дейт да. Баягы бешим намазынын астында да болот, жана кийин да болот дейт. Мурунку учурда койлула бешимдин астында болчу дейт. Бирок кийинкилер бешимден кийин кылып алгандагы адамдар бар дейт да. Түшүнүңөрбү? Бирок аслы качан болгон? Бешимдин астында экен да. Шейх Усеймин койлула качан дегенде өзү бешимдин астында деп жооп беришкен да. Көрдүңөрбү? Бешимдин астында бул нерсе адамга баягы күндүз жашынакай сейрек жүрүшүнө жардам берет. Себеби эртең менен турат дагы күн чыкканча зикир кылат, андан кийин түшкө чейин иштейт дагы, же ибадат кылат, андан кийин бир эс алып отуруп кайта күч алып отурганга кечке чейин жүрөт экен да. Көрсөңөрбү? Ал эми үчүнчүсү акылы төмөндөрдүн дейбизби, ошолордун уйкусу, ал уйку дейт, намаздын убактысы кирип, намаз окуп аткан учурда уктаган адамдар, булар акмактардын уйкусу дейт. Мисалы, мейли кайсы намаз болбосун. Адамдар бамдат намаз окуп атса, бамдат намазды окуп аткан болгон болсо, же бешим намазын адамдар окуп атса, бешим намазын окуп аткан болгон болсо, асырдын, шамдын, куфтандын учурунда жамаат менен адамдар, же адамдар үйүндө намаз окуп атса, ошол учурда укташтык бул эмне? Бул акылдуу адамдар эмес экен да. Тескерисинче акылсыз адамдардын уйкусу экен да. Көрсөңүз, ошон үчүн адам ошо уктаганда дагы бир укташтын өзүнүн ордун билиши керек экен да. Жада калса пайгамбарыбыздан хадис келген, Тирмизиде келген хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ошол учурда кимде ким жамаат менен намаз окуп, ошол ордунда Аллах Тааланы күн чыкканча эскерип, зикир кылып отура турган болгон болсо, андан кийин күн чыккандан кийин 2 рекет духа намазын окуй турган болгон болсо, ага эмне? Толук ажынын, толук умранын соо берилет деп айткан пайгамбар хадисте. Хадис иснадында талаш бар, бирок бир топ алымдар Шаббат, бир топ алымдар хадисти хасан дейт. Ошон үчүн урматтуу туугандар, фажырдан кийин мечиттен күн чыкканча отурганга мүмкүн болгон болсо эң жакшысы. Эгер буга амал кылуу мүмкүн болбосо, анда үйдө келип алып, күн суук болсо, мечит суук болгон болсо, үйдө келип алып жылы орунуп алып, олтуруп алып, Аллах Тааланы зикир кылып, күн чыкканча, анан күн чыккандан кийин духа окуп, андан кийин ишке кетсек жакшы экен.